Калемпир операциясын баштайбыз. Ассаламу алейкум. Дүйнөдө эмне таттуу? Уйку. Жок, уйку эмес. Анда эмне таттуу? Баланын тили дешет. Жок, бул дагы туура эмес экен. Балким жан таттуудур. Жок, бул дагы таптакыр туура эмес. Көрсө дүйнөдөгү эң таттуу нерсе бийлик экен. Далил барбы? Бар. 15 жыл өлкөнү башкарган Акаевдин бийликте кала берүү ниети, 5 жыл өлкөнү башкарып, анан дагы эле өлкөнү башкарсам деген Бакиевдин тилеги бийликтин өтө таттуулугунун анык далили. Бу бийлик дегенин досторду кас кылып, кастарды дос кылып ийе ала турган жагы дагы бар экен. Болбосо 2005 жылы Акаевге каршы оппозициянын башкы лидерине айланган Бакиев мырза кайсы бир учурларда Акаев заманында Чүй облусунун губернатору, анан премьер-министри дагы болбоду беле. Тагдыр экөөнү эки башка жээкке сүрүп, анан бирөөсүнө Москвага кача турган президенттин, экинчисине ошо президентти кууп чыга турган оппозиция лидеринин ролдорун берип салды. Саясат бул наркотик сыяктуу да. Бир жолу саясатка кирген киши эч качан чыга албайт. Суверендүү Кыргызстандын тарыхында Акаев туңгуч президент болгондуктан анын мурунку партократтар Масалиевдин же Ушубалиевдин кадры деште болбойт. Ошондуктан эгемен Кыргызстандын саясий барагы Адан башталган десе туура болчудай. Бу кадрлар Аскар Акаевдин президенттик ант берүү инаугурациясынан алынган кадрлар. Ант берүү шааниси улуттук филармонияда уйчулган. Байкап карасаңыз салтанатка келген адамдардын арасынан мынау кишинин өңү көпчүлүккө тааныш. Ошо кездеги Чүй облусунун губернатору Акаевдин кадры болочок президент Курманбек Бакиевди көрүп турасыздар. Саясат чында эле баңгизат сыяктуу дешет. Мына ушундан уламбы саясаттан четтеп кеткен кишилердин көбү саясатта биротоло жок болду дегенине карабай кайра айланып саясий жылдызы жанып чыга келүүдө. Ал эмес те Москвада жатып алып, Акаев Белоруссияда жүрүп алып, Бакиев Кыргызстандагы коомдук окуяларга пикирлерин билдире коюшууда. Бул деген сөз мурунку ажолор чоң саясатты дагы эле кыя албай, жылдызым кайра жанып калабы деген үмүттөрүн үзө албай турушат деген кеп. Муну карап туруп баягы чочкобайды ээрчитип алып конокко барган Винни-Пух тамак жегиси келсе да, жегиси келбегендей түр көрсөткөн балдардын мультигин аркасы эске салат. Эми кетесиңерби? Ооба, кетер мал болду. Жакшы калыңыз. Аман туруңуз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми башка бир неме жеңер келбесе, анда бара койгула. Эмне дагы бир неме барбы? Бийлик, саясат деген нерсе өтө сасык. Ыплас деп саясатчылар жийиркенип көп айтышат. Бирок эмнегедир жийиркенсе дагы, ачырканса дагы бийликти тымызын каалап аны сүйүп, иштеринен бийликке арзуусун арнаган. Анткени Кыргызстандын шартында бийлик элге кызмат кылуунун эмес, баюунун бутка туруп алуунун бирден бир жолу болуп келатат. Бийликти өтө каалап, бирок өтө каалабаган түр көрсөтүү бул 20 жылдан берки кыргыз элитасына жуккан оору болду да калды. Эл өзү башкарып бериңиз деп суранып атат. Айла жок, макул болдум деп Акаев мырза бийликте турган жылдарда ушинтип айтып, курултай, съезд өткөрүп, анан ошентип айтканына өзү ишенип да калчу эле. Кийин эмнегедир бул вирус Бакиев мырзага дагы жугуп, анча-мынча региондордон Бакиевден дагы бир мөөнөткө калышын өтө катуу суранган, жалынып жалбарган каттар гезиттерде пайда боло баштаган. Чынын айтыш керек, азыркы президент айымды эл илгеркидей жасакерленип, бизди дагы баланча жыл башкарып бериңиз дей элек. Сыягы Роза Исаковна андай деле калып калуу ниети жоктой. Бирок жакында эле Жеңишбек Назаралиев деген эрен Кыргызга кайрылуу жасап, азыркылардын ичинен Роза эжеден өткөн мыктысы жок, ордунда эле кала турсун деген мааниде үн катып, жалынып жалбарды. Эми ал суранычка карата негизи өтө жакшы сунуш экен, ойлонуп көрө турган маселе экен деген жооп кокус айтылчу болсо, анда демократияны куруп бүтө элек экенбиз деп түшүнүш керек. Саламат болуңуздар.